Кыргызстандагы майыптар үйү өкмөт тарабынан каржылык болбой атканына караштуу жабылган аргасыз болуп турган учуру укук коргоочулардын айтымында мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелери балдардын үйүнө алып отуруу же болбосо интернаттарга тапшыруудан баш тарткан башка жолу жок болуп турат. Интернаттарга берүүгө ата-энелердин баары эле макул эместигин айтышууда. Бул маселе тууралуу кененирээк маалымат алуу максатында студиябызда социалдык коргоо боюнча көз карандысыз эксперт Айбек Жунушалиев бизде конокто. Айбек мырза, кош келипсиз. Саламатсыңарбы? Урматтуу көрүүчүлөр. Биздин өлкөдө жөлөк пул жана майып балдарды колдоодо каражаттар жетишсиз деп айтып жатышат. Мамлекет социалдык катмарды колдоого болгон каражаттарды кыскартып жаткан эмне себептен экен? Анан майыптар үйүнүн мындан кийинки абалы кандай болду? Биз бүгүн бир нерсени түшүнүп алыш керекпиз. Эч кандай мындай каржы маселеси кыскартылып атат деген сөз жок. Бүгүнкү күндө мындай бир жаңы көз караш менен каралып аткан маселелер туулуп атат. Бул биринчиден. Эгер айтып кетсек, майып үйлөрдү бүгүн карасак, көп акча каражаты болгону инфраструктура кетет. Эгер алып келсек, 10 миң сом каралса бир балага, ошонун 30% эле ушу балага жумшалат да, калган акча каражаттын баары ушу инфраструктурага, ошол мекемени каржылоо жана төлөө макуларды ушул адистер иштеп аткан адистерге ошолорго жумшалып кетет. Бүгүнкү күндө биз жөлөк пул менен кошо ушу социалдык тейлөө маселесин кеңейтиш керекпиз да, биз ошол ишти жогорулатыш керек. Себеп дегенде бир гана жөлөк пул менен же болбосо ушундай стационардык мекемелер менен бүгүн биз маселелерди чече албайбыз. Мына өлкөдө ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн курулган үйлөрдү каржылоонун кандайдыр башка булактарын тапса болобу? Бизде демөөрчүлөрдүн колдоосу канчалык? Бүгүнкү күндө 74% бул эл аралык мекемелер жана демөөрчүлөр аркылуу ушундай бир социалдык үйлөр курулган. Ошондой социалдык тейлөө көрсөтүлүп атат. Андан кийин албетте бул тейлөө мөөнөтү кыска. Канчалык ушу эл аралык уюмдар көбүнчө ушу жол көрсөтүү максатында каржылап же болбосо ушундай алдын ала алып кетчү мындай бир негиздерди түзүп берет да. Кийинки кадамдар бул өз алдынча башкаруу мекемелер же болбосо мамлекет алып кетиш керек. Аны эгер алсак, албетте бүгүнкү күндө мамлекетте каржы маселеси курч турат, көп учурда жетпей да калып атат. Ошондуктан бүгүн жогорку кеңештин комитети, социалдык өнүктүрүү комитети демилге көтөрүп, жумуш тобу түзүлгөн. Ал жерде биз биринчиден жартылай стационардык мекемелерди көбөйтүш керек деген максатын коюп атабыз. Ошол ишке түздөн түз өз алдынча башкаруу мекемелерди тартыш керек деген ойдобуз да. Бир гана мамлекетке жүктөбөй, бүгүн ушу каржы булагын иш алып барчу мекеме катары өз алдынча башкаруу уюмдарды биз көрүп атабыз да. Себептен мына бүгүнкү күндө мисал алып кетсек, болгону 150 өз алдынча башкаруу мекемелер ушундай бир социалдык тейлөө көрсөтүп атат да. Калгандар ал жерге тартылган эмес. Ошондуктан ушундай мекемелер, социалдык мекемелер ачылып, мөөнөтү кыска болуп, каржылоо маселеси курч туруп, жабылып калып атат да. Ошондой болбош үчүн биз бүгүн ушу өз алдынча башкаруу уюмдарды ушул ишке чакырсак, мамлекеттик милдеттемелерди мыйзам негизинде ушу өткөрүү маселесин биз бүгүнкү күндө карап атабыз. Айбек мырза, бүгүнкү күнү Кыргызстанда канча майыптар үй иштейт жана алар күн сайын кандай көйгөйлөргө кабылып келишет, айтып бере аласызбы? Бүгүн айтып кетсек, майып үйлөрдө биз айтканы менен ченемдүү укуктук актылар боюнча булар деген стационардык мекеме деп аталат. Анын ичинде мына бизде болгону 16 стационардык мекеме бар. Анын ичинде албетте Кыргызстан ичинде. Ал бир гана майыптар менен эмес, мына карлар менен иштеген стационардык үйлөр бар, психоневрологический дегендер бар, балдар менен, майып балдар менен иштөө стационардык мекемелер бар. Анан албетте 16 стационардык мекеме толугу менен социалдык тейлөөнү көрсөткөнгө эч кандай мүмкүнчүлүгү жок. Бүгүн мындай бир статистика карасак, 100дөн 500 миңге чейин адам муктаждыгы бар да, ушундай бир
бул бир гана майыптар эмес, бул жашоо турмушу чектелген жана башка мындай бир оор кырдаалга түшүп калган биздин жарандар 100дөн 500 миңге чейин түзөт. Анын болгону 2% эле ушу биздин мамлекет тарабынан социалдык тейлөөгө мүмкүнчүлүгү бар да. Биз эгер бүгүнкү күндө жарым жалтарлай стационардык тейлөөнү өнүктүргөн болсок, ушу биз көтөрүп аткан демилге ишке ашып кеткен болсо, анда бул жерде маселе чечилчү бир мындай мүмкүнчүлүгүн табат да. Мына биз билгенден Чүй областынын ар бир районунда мүмкүнчүлүгү чектелүү жарандар үчүн атайын борборлорду ачуу сунушу парламентте да көтөрүлгөн эле, жана жогоруда сиз айтып өттүңүз. Анан жакын арада бул тармакта өзгөрүү болчу дейби? Эми мен катуу айтканда болбойт, кагаз жүзүндө калып калган бир иштин бири болуп калып атат. Себептенде бул социалдык өнүктүрүү программага да бекитилген, бир гана депутаттардан көтөрүлгөн демилге эмес болчу. Бул жүрүп аткан иш боюнча бүгүнкү күндө республика боюнча 35 ушундай борбор ачылган да. Эми 35 борбор ачылганы менен алардын баары мына кичинеден болбосо дагы мына четинен жабылып келатат. Кайта эле каржы маселесине токтолуп калат. Эмне себептен? Себептенде бизде мыйзамдарда карама каршылык бар да. Бул жергиликтүү бийлик эч кандай ал жерге катышуусу же болбосо көңүлү болуп ушул ишти алып барам деген дагы бир максатында иш кылам десе, мыйзам ага жол бербейт. Эртеңки күнү эгер жергиликтүү бийликтен ал жерге каражат каралган болсо, акча каражат, аларды сөзсүз түрдө жоопко тартат да. Бул биздин эсептөө палата текшергенде же башка укук коргоо органдары текшергенде албетте аларга бир мындай сын айтып, ошону ишти токтотконго мажбур болот да. Себептегенде бул жергиликтүү маселелерге кирбейт. Бул кандай десем, республикалык ушу аткаруу бийликтин милдеттемесине кирет да. Бүгүнкү күндө ушул милдеттемени биз ошого жергиликтүү бийликке которуп берсе, алардын да кичине колу узарып, ушундай бир иштерди каржоо маселесин, ушундай борборлорду эгер ушу өзүнүн тургундары муктаж болуп турса, ошону кеңейтип мындай ишти алып барып кетүүгө бир мүмкүнчүлүктөр болот деп айтсак болот. Айбек мырза, маегиңизге рахмат айтам. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын келечеги тууралуу социалдык коргоо боюнча көз карандысыз эксперт Айбек Жунушалиев менен баарлаштык. Ийгилик сизге. Рахмат.